Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, мыймандары, Адилеттүү жарандар каналынын көрөрмандары, колдоочулары, хейтерлери. Мына бүгүн 3 май, Береке базарга кирип келдим. Мына жаңылык, уже асфальт басып, бул жактан Ленин көчөсү жактан Каныкей соода үйү. Жанагы Береке базарга кирер жердин уже асфальт басылыптыр. Бирок деген нерсе бар. Арыктар тазаланбай турат да, дагы эле арыктардын үстүдө. Арыктын үстүдө соода түйүндөр курулуп турат. Эртең эле жамгыр жааса, суу толуп, мусор толуп, суу өтпөй калса, кайра эле асфальт үстүгө чыгат да. Мына чоң жолун асфальт таптыр. Бул жак автовокзалга кеткен, стоянкага кеткен жол асфальттай эле экен. Бул жактагы асфальттантыр. Мына тиги Красинадан бурулуп кирип келген чоң көчөсү асфальттантыр. Бул жак дагы эле асфальт болуп отур. Мына шыпырып атат, чагып атат, продуктанын үстүнө түшүп атат. Бар жок. Бул жакшы жаңылык. Бирок ошол арыктарды утуру тазалап турса, сонун иш болмок. Көрөлүкчү кайсы жергече асфальт болгон. Жакшы сапаттуу асфальт ташаган болсо жакшы. Бул жак жол жагы эле асфальттантыр. Могул жактар дагы эле жанагы грунтовка, щебенка. Могул жактагылар мына дүкөнгө чейин асфальт кылыптыр. Бул жак тигилер дагы асфальт кылыптыр дүкөнгө чейин. Бул жактагылар же акча бербеген же. Бирок шопурлар мына бири-бириге албайсызбы, брат, жол тосуп кой, брат. Мындай кылып коюп алат, бул жактан машиналар өтө албай калат. Лаба дагы туура эмес кылып коюптур. Лабаны эси ким лабаны? Лабада неудобно кылып коюптур, жаман. Наракта жол жок да, жок, жол жок болсо койбосун да. Причем тут жол? Тиркет өтпөй. Жок, нар жак жол болот. Могу көрдүңөр, бул жакта. Блокпост бу. Бул жак жасалып аткан үчүн мындай бардачок болуп атат. Бул жакта азыр асфальт кылып атабы? Пунктер. Бул жакта иш болуп атыптыр. Асфальтка даярдап атыптыр. Суу дагы эле агып атат. Канализациядан. Бул жак асфальт алып келип аттыр. Эми достор, ошо бардыгыбызды салымыбыз бар бул жака. Биз алы бергенден, биз айта бергенден, силер бардыгы канча бир нече канал чыгарды буну. Бир нече канал чыгарды. Асфальт бул жергече келиптир мына. Бирок азыр жасалып атыптырмыш, билбейм, эми азыр рабочийлер көрүнбөй атат. Бирок бул жолдагы аягы чей жасалып бүтөт дегенге ишенем. Бирок могул жерлерди да жасаш керек эле да, толугу мененчи. Кокон гилес канча болуп калды? 250. Сиздечи? Канча болуп атат сизде? 200 да? Кулпунай канча болуп атат? 130. Жакшы. Могу базарды ичи го асфальтты. Эми достор, жакын арада Береке базардагы мындай цивилизованный базар болот деп күткөн үмүтүбүз бар. Кайдыгер болбойлу, ошондой мындай бардак жерлерди көрсөтөйлү, айтайлы бири-бирибизге, жасаттырайлы. Баарыңарга рахмат чоң. Жана айтып кеткендей эле, бул жак асфальт болуптур. Наргы жанагы жерден бүтүптүр. Картошка базарга бурулушта эле. Эми бул жактарга дагы
жасап койсо сонун иш болмок. Ассаламу алейкум. Бул жакка дагы асфальт төшөлөбү экен, төшөлбөйбү экен? Сонун иш болмок. Мына азыр бул жакка деле төшөлөт деп атат. Эми бул жак көрүп атасыңар, бул жак стоянка, Сузак автовокзал, Карадария автовокзал, башка Барпы, там башка жактарга кете турган машиналар турат. Бул жакта асфальт төшөлсө сонун иш болмок. Эми күтөбүз, эми иштер башталыптыр. Бул жакшы жаңылык. Жалал Абад шаарынын мэриясыга, мэриге ошондой иштерди баштап бергениге рахмат. Ушул базардын ээлери дагы жакшы сапаттуу кылып жасалса өздөрү эле жакшы. Рахмат баарыңарга.